Садыр Жапаров, эгер БШК бийлик тараптан басым болду десе, токтоосуз отставкага кетүүгө даярмын. Президент Садыр Жапаров Арыва КЖ сайтына маек берип, БШКдагы ызы чуу боюнча айтып берген. Шайлоо сиздин оюңуз боюнча кандай өттү? Мыйзам бузуулар болгон жокпу? Добушубузду уурдап алдыңар деп ызы чуу салган партиялар чыкты. Чындап эле добуштар уурдалдыбы? Шайлоо жакшы өттү. Бул менин баам эмес, биринчи кезекте көпчүлүктүн баасы, экинчиден дүйнөлүк коомчулуктун, эл аралык байкоочулардын баасы, КМШ, Европа, Шанхай кызматташтык уюму, Түрк дүйнөсү, Араб өлкөлөрү жана Америка өлкөлөрүнөн келген 800гө жакын байкоочу катышты. Шайлоонун эртеси алардын баары өз бааларын беришти. Шайлоолор эң жогорку деңгээлде өттү деп алгылыктуу айтышкан өлкөлөр болду. Ошол эле демократиялуу делген Европа, Америка өлкөлөрү дагы жакшы баа беришти. Анын баарын өзүңөр деле ММКлардан көрдүңөр да. Баары шайлоо калыс өткөнүн, добуштар уурдалбаганын, техника калп айтпасын жакшы билишет. Себеби ошол эле өнүккөн мамлекеттер ушул техникалар боюнча бизден 50 жыл алдыга кеткен. Эгер чындап уурдалган болсо, жакшы айтмак түгүл, дүйнө жүзүнө дүңгүрөтө жарыялап чыгышмак. Мына, Кыргыз мамлекетинде ушундай болду, добуштар уурдалды деп. Ал эми добуштар уурдалды, бюллетендерди түнү менен алмаштырышат деген саясатчылардын билдирүүлөрү абсурд. Республика боюнча 31 000 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бар. Элестетиңиз, 31 000 кишинин катышуусу менен түн катып, бюллетендерди көтөрүп алып чуркап жүрүшкөнүн. Азыр 3 киши менен кыңыр иш кылсаң, бир заматта билинип калчу заман. Эгер эле бийлик тараптан басым болсо, БШКнын башчысы, адистери же участкалык шайлоо комиссияларынын 31 000 мүчөсү бийлик ушинтип басым жасады, анан биз ушинтип шайлоодо добуш уурдадык деп айтып чыгышсын. Мен токтоосуз эле отставкага кетип калайын. Ал эми протоколдорду кайра көчүрүп жазып жаткандар ар бир шайлоодо болот. Айрымдары туура эмес толтуруп алышат, кайра оңдошот. Баары эле бирдей билемдүү эмес да. Эң негизгиси бюллетендер так болсо болду. Бул жерде болгону БШКнын катасы утулуп калган партиялардын чырагына май тамызып берди. Утулгандар өздөрү деле жакшы билишет. Санактар жакшы эле кетип жатканын билмексен болуп кыйкырып жатышат. Аларга жөн гана шылтоо керек. Серверди түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле сайрап жатып калышты. Айрымдары элдин башын айлантып, өздөрү таблица чийип ала коюп, сүйлөп чыгышты. Мына, ушинтип уурдайт добуштарды дешип. Кимде ким добуш уурдаган болсо, аны Кудай өзү жазаласын. Бирок азыр техниканын заманы. Азыр добуш уурдай албайсың. Добуштарды уурдоо 1990-2000 жылдары болчу. Ал убакта бюллетендер кол менен саналчу. Бир талапкерлер деген экинчи талапкерге оодарып койсо болот эле. Азыр сервер дароо чыгарып берип коет. Бул алдын ала жыйынтык. Андан кийин бир жуманын ичинде кол менен санап чыгасың. Мына ошол мыйзамдуу жана так жыйынтык. Сервердин берген жыйынтык менен кол менен саналгандан кийин ортосунда анча мынча эле айырма болот. Анткени урна эсептегенде квадраттан чыгып кеткен птичканы жараксыз катары санап койгон учурлар болот. Ошол үчүн жергиликтүү комиссия өкүлдөрү квадраттан чыгарбай койгула деп эскертип турушат эмеспи? Кол менен санап жатканда андай бюллетен жарактуу болуп саналат. Ошондуктан ошол бюллетендер кошулса, ошол партия же талапкердин добушу көбөйөт, азайбайт. Ал эми серверге кирип жасайт, добуш уурдайт деген бул түшкө кирбеген нерсе. Урна менен сервердин аянтына кире албайсың. Сервер БШКга санактын сандарын гана чыгарып берип турат. БШК болгону аны өзүнүн сайтына жарыялап турат. Ошол БШКнын сайтынан бир санды 2 жолу салып коюп, ката кетиришип алышкан. Бирок тез эле сервер чыгарып берип жаткан сандарга кайра коюлган. Бул маселе боюнча мен дароо баарын чогултуп такташтык. Адистер эч арам оюбуз жок эле, ката кетирип алдык дешти. Чындыгында ошондой болуп чыкты. Ошентсе да УКМК териштирүү кылып сурак алышты. Балким атайлап сүйлөшүп алышып, оппозиционерлер үчүн шылтоо жасап берип жатышкан жокпу деген ой менен. Андай нерсе азырынча байкалбайт. Шайлоо бүтүп, жыйынтыгы чыксын, анан дагы териштиребиз. Күнөөлүүлөрдүн жоопкерчилигин карайбыз.
4 декабрь саат 9:00 карай БШКга 2490 шайлоо участогунан саналып бүткөн добуштардын жыйынтыгы серверге киргизилди. Дагы 4 участоктон кире элек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Ага ылайык 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99,84% кол менен саналды. Бул маалыматтарга ылайык партиялык шайлоо системасы менен Ата журт Кыргызстан партиясы 17,11%, Ишеним 13,46%, Ынтымак 10,86%, Альянс 8,21%, Бүтүн Кыргызстан 6,99% жана Ыйман Нуру 6,9% добушка ээ болду. Мыйзам боюнча добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. Шайлоого нааразы саясатчылардын биригүүсү, ызычуусу убактылуу болчу. Бул парламенттик шайлоо көз караштары ар башка бири-бири менен тирешип жүргөн саясатчыларды убактылуу баш коштурду. Мисалы Атамекенден Өмүрбек Текебаев, Азаттыктан Исмаил Исаков, социал-демократтардан Алмазбек Атамбаевдин балдары, Улуттар биримдигинен Мелис Мырзакматов. Партиялардын кожоюндары менен айрым талапкерлер бийликке сын пикир айтышты. Шайлоону тааныбайбыз, кайра өтсүн деген сыяктуу чакырыктарга күбө болдук. Серверден, техникадан мүчүлүштүктөр кетти. Экран өчүп, бардык партиялардын добуштары азайып калгандан кийин чатак ырбай баштады. Мындай шартта президент Садыр Жапаров тазалык тактык үчүн ар бир добушту кол менен санатуун айтып, күмөндүү көрүнүштү ачыктаганга багыт берди. Натыйжада калган жыйынтыктар баарына белгилүү да. Биз эмнени айталы дедик, жогорудагы партиялардын лидерлери, талапкерлери аягына чейин күрөшү алышпаганын, алгачкы күндөр эле утурумдук ызычуу жаратышып аягында тарап кетишээрин байкап атканбыз. Дастан Бекешев, шайлоо таза өттү, утулгандар ызычуу чыгарбай эле койсо. Саясатчы Дастан Бекешев шайлоодон жеңилип калган айрым талапкерлерге кайрылып, кол менен саноодон кийинки жыйынтыкка макул болууга чакырды. Негизи биз туруктуулукту карашыбыз керек, кол менен саноо болгондон кийин ошого макул болуш керек. Мандат үчүн ызычуу салып эмне кыласыңар? Мен мисалы шайлоодон утулсам ызычуу чыгарбайт элем деп жазган Дастан Бекешев. Равшан Жээнбеков баштаган айрым саясатчылар камактан чыгышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоодо камактагы Равшан Жээнбековго добуш бергени кокусунан сүрөткө түшүп калып, талкуу жаралып кеткенден кийин комментарий берди. Албетте, бийик алкакта. Өзү да бир учурда саясий куугунтукка кабылганын эскертип, 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышууга түрмөдөн мүмкүнчүлүк албаганын, башынан көп сыноолор өткөнүн Фейсбуктагы баракчасына жазган. Ооба, көпчүлүк катмар туура кабылдашты. Айрым катмарлар гана кыжынышпаса. Кызыктуу билдирүүлөргө караганда Равшан Жээнбеков жана мамлекеттин туруктуулугуна шек келтирбеген айрым саясатчылардын түрмөдөн чыга турганы болжолдонуп, алардын ордуна башкалар олтурары бекеринен эмеспи.